Жалпы салам достор. Өзүңөр акыркы күндөр көрүп аткандай интернетте жаман терс көрүнүштөр көбөйүп кетти. Мына бүгүнкү тема ошолорго арналмакчы. Инстаграмда болобу, Ютубта болобу, кээде өзүм да отуруп таң калам. Эмнеге мындай болуп калды деп. Эсиңерге келди кыргыз элим. Биз бир атанын канынан тараган бир тууган элбиз. Кээ бир спортчуларыбыз ийгилик жаратып атса, кээ бир спортчуларыбыз, спорт сүйүүчүлөр рефери баш болуп, бүтүндө элди дүйнө жүзүнө уят кылып, өзүлөрүнүн тарбиясыз, адепсиздигин көрсөтүп атышат. Башкалары саясатты укмуш түшүнгөн адамдардай бир комментарий калтырышат. Атамбаев, Сегизбаев, Жолдубаев шакалдарга түрмө минимум дегендер лайк. Анан ушул комментарийни миңдеген адамдар колдошот да. Бул да эч нерсе эмес достор. Мындан да кызыгы, өзү жаш кыз, бирок көкүрөгүнүн кичинекейине нааразы. Неге мен подругаларым эмчектери даңгыйганы меники вообще жок. Бул кызыбыз өзүн ушундай ыйлап нааразы болуп атса, өзүн укмуш бир мачо сезген жигитибиз кыздарыбызды шылдыңдап атат. Вы что, ебанутые, что ли? Мына достор, бүгүнкү тема ушундай болмокчу. Ушу темаларды сиздер менен кыска бөлүшмөкчүмүн. Андыктан кулакка наушникти салабыз дагы видеого маани берип көрөбүз. Баштадык. Биринчи достор, албетте жакшы жаңылыктан баштагым келип турат. Бусурманкул Абдыбаев уулу дагы бир жеңишке жетти. Украиналык мушкерди утту. Сизди Бусурманкул Абдыбаев уулу чын жүрөктөн жеңишиңиз менен куттуктайбыз. Сизге дагы көптөгөн ийгиликтерди жана чын ден соолук каалайбыз. Большое спасибо вам. Жана да айта кетчү нерсе, ушундай маданияттуу, ушундай тарбияңыздан жазбаңыз. Атаганат бардык эле спортчуларыбыз сиздей тарбиялуу, сиздей маданияттуу болсо гана арасында бар экен. Маданияттуусу дагы, маданиятсыз дагы, ошо спортту көрүп барган адамдар дагы тим эле бакырып өкүрүп, тим эле ошол жерге кирип кетейин деп. Это пиздец. Вот именно вот это место, именно вот это слово. Вот по-другому это не назовешь. Рефери эле болуп кетейин дейт кээ бирөөсүчү. Рефериге үйрөтүшөт. Судья, там стойка деп. Көргөн адам жөн эле отурса көрүп, колдоп, молодец деп. Же болбосо мындай кыскасы кандай колдойт, ошол колдоп элечи. Анан дагы бара калып, тиякпай кыла калбай. Бул теманы ачып аткан себеби достор, өзбек туугандардан, өзбек кошуналардан бизге ар кандай жооптор келип атат. Интернетте көбөйүп баратат ошондой видеолор. Азыр дагы шүгүр азайып калды. Бул жерде негизи ошо кара сууда спорттук турнир боюнча айта кетсем, биринчиден рефериники, экинчиден ошо көрүп барган элдики, ошол жердеги элдин арасына жашынып алып, албетте бардык эл эмес, ошо элдин арасына жашынып өзүнчө бир элди провокацияга түккөн акмактардын дүнөөсү десем болот. Мун үчүн бардык элден кечирим сурайм, өзбек туугандардан дагы. Бизде мындай көрүнүш качан пайда болду жана кантип пайда болду? Биз кичинекей кезде биздин ата-энелерибиз адилет берүүсүн көрүп, биз өзүбүз раваят көрүп уктачу элек го. Мен билем качан болгонун. Бул 2005-жыл болгон. На НТВ новости, в студии Михаил Осокин. Здравствуйте. Главные темы дня. В Бишкеке разогнан митинг оппозиции. МВД Киргизии заявляет, что для наведения порядка может применить оружие. Азыр бул жакта иштеп жүргөн өзүм сыяктуу мигрант ини карындаштарым ошол убакта 5-6 жашта, 7 жашта болчу. Алдыда 2020 парламенттик шайлоо келди. Дагы чычып салбайлы туугандар, достор. Койгон болуп.
Өзүңөр ойлосоңор, денесин саткан кызды сойку дейбиз. Өзүнүн элин, өзүнүн жерин, өзүнүн балдарынын келечегин ошо шайлоо күнү 2000 сомго, 5000 сомго саткан адамды ким десе болот? Есіңерге келді қырғыз елім. Кээде ойлонуп отуруп таң калам. Неге мындай? Эмне болуп калды? Баары эле кайдыгер, баары эле баарыбир. Эптеп 2 сом табайын деп жүрөт, кээ бирөөсү эптеп 3 сом табайын деп жүрөт, аябай эле акылдуу шуструйлары 3 сом, 6 сом табайын деп жүрөт. Бул жогоруда айтып кеткендей 2005-жылы бизде болгон окуялар. Ошо окуянын кесепетинен ушундай алдамчы улам бийликтер келип отуруп, азыр ошолор деле бар. Атай кетсем баарына эле ошолор деле сиздер колдойсуздар, дагы эле колдоп келатасыздар, билбейм эмнеге колдойсуздар. Албетте ал убакта интернет деген жок болчу, азыркыдай ар бирөөбүздүн колубузда камера, телефон деген сыяктуу нерселер жок болчу. Заман ордунда турбайт экен. Азыр баары сонун, баарын көрүп, билип, байкап турабыз. Эми дагы алдыда 2020 келатат. Ушунун баарын көрүп, билип туруп, ошого быйылды Италия мындайча айтканда чыжып салбайлы туугандар. Тоқтатшы. Мунун баары макул саясат, мен ишенбейм деп, бенкинде мындай болду дей береличи макул баарына көз чумуп болду. Бирок көз жуммачу нерсе бар бул коом арасында, Инстаграмда тактап айтканда жаштарыбыздын арасында аябай бир терс видеолор тарап атат. Жогоруда көргөндөй, бирок мындай видеолорго биз албетте мындай өзүбүздүн пожаловаться кылып, кыскасы мындай жаптырсак болот. Ушундайларга дагы лайк, дизлайк дегенди басканды дагы билиңиздерчи деп айтып кетет элем. Биз өзүбүз эле көргөн жокпуз, бизди баардык дүйнө эли көрүп турат, планета көрүп турат. Это точно. Биринчиден биз интернет колдонгонду, интернет сапаттуулугубузду, мындай тактап айтканда YouTube сапаттуулугубузду өзгөртүп, мындай ошого өзгөртүү киргизеличи. Баарыбыз эле билет болушубуз керек, бирок мен билген нерсе менен сиздер менен бөлүшө кетейин. Андыктан видеого кичине көңүл бөлүп койсоңуздар. Мына достор, YouTube'га кирдик. YouTube'га кирип поиск менен издейсиздер көбүнчө. Мисалы Кушкабар тандайбыз. Кушкабардын видеолору чыгат. Биякта каналы турат. Каналына кирбей эле коелу. Мисалы видеосуна кирели. Видеосуна кирсек, мындай көрөбүз. Ушу видеону көрдүңүз да, сизге жаккан жок да, жакпаса дизлайк басасыз. Эгерде жакса лайк басасыз, муну билесиз туурабы? Анан комментарийлерин окуп коюңуз, албетте. Анан бул канал эгерде ушул эле каналдан аябай мындай жаман жаңылыктар көп болуп атабы, көп болбой атабы, кандай канал экенин билиш үчүн биринчи подписацияны баспай туруп, бардык эле каналдын ээлери сурайт, подписация баспагыла деп, бирок негизи элге пайдалуу гана видеолорго подписация ошондой каналдарга жазылган оң деп ойлойм. Мына каналга кирип главный турат, биякта видеолору турат, биякта плейлисттери, биякта сообществосын карасаңар, достор, аябай эле мындай ызычуу сообществолор карасаңар, мал, действительно мал өзлөрү. Анан 1-июльдө ачылган, бул жерде өмүр баяны бар каналдан 11.000 подписчик болду, аябай көп. Мындай видеолорду эмнеге көрөсүздөр, мен өзүм да түшүнбөйм. Азыр карасаңар, бул сообщество эмне, бул явно элдик канал эмес, бул дагы бир жемпор, ачкөз, ушундай бир жаман адамдардын каналы деп эсептейм. Может, жакшы эле адам, бирок хайп үчүн, акча үчүн ушундай иштерге барат, мен билбейм. Карасаңар, элге, кыскасы, элди тынчтык бербеген каналда, хотя мындай тынчтыкка чакырган канал болсо да жакшы болот. Мына ошолордон сиздер көрөсүздөр, кайра ошолорго подписация болосуздар, түшүнбөйм. Мына, допустим, бул канал жакты, подписация болдуңар, подписация болуп, бул каналдан видео чыгарганда эгерде көрүп турам мен калтырбай десеңер, муну басып туруп коңгурону, дагы үстүндөгүсүн басып койсоңор, силерге үстүнө келип калат видео жүктөгөндө бул канал. Эгерде мурда подписация болуп, кайра отписаться болгуңар келип атса, ошо бул подписаны деген жерде эле басып туруп эле, кайра окейге басып койсоңуз, бул каналга силер подписация болосуңар. Типа ушундай каналдар көп, бул эле канал эмес, аябай жаман каналдар бар. Мына достор, бүгүнкү тема ушундай болду. Колуман келишинче айттым, көргөздүм дегендей. Кийинки тема YouTube'ду канча жаштан жогору, кандай жерде, кандай адамдар көрөт, ошону кичине кененирээк сиздерге издеп таап айтып бермекчимин. Каналга каттал элек болсоңуз жазылыңыз. Жогоруда айтып кеткендей,
бул видео жаккан болсо лайк басыңыз, жакпаса дизлайк басыңыз. Анан өзүңүздүн сунушуңузду, өзүңүздүн пикириңизди калтырганды да унутпаңыз да, жакындарыңыз менен өзүңүздүн саналаш адамдарыңыз менен бөлүшүп, алар менен ушул теманы дагы талкуулап койсоңуз, албетте бул коомго кошкон салымыңыз болмокчу. Ошо эмне дейбиз? Сиздер менен дагы бир жолу Адилет Осмонакунов болду. Кийинки видеодон көрүшкөнчө сак саламатта калыңыздар. Баса айта кетчү нерсе, достор, мен жакында бир жакшы жаңылык бар. Мындан бир жума мурун Кыргызстандагы атлеттер аттууларды бир группага чогултуп атам. Ошого мындай Адилет деген таанышыңыз болсо, алдыда турган номерди берип коюңуз. Ошол WhatsApp номерим, ошого жазып койсун. Неге бул атлеттерди чогултуп атат, башкалар эмне болбойбу десеңиз, бул жөнөкөй. Ар кандай челлендж-мелленждер дүйнө жүзүндө аябай эле көп. Бир нерсе болуп атат. Муну мен кандай кыргыз челленджи деп айтсам да болот же болбосо билбейм, кандай интернеттин тили менен кандай айтылат, бирок мындай мурда көргөн эмесмин бирөөнөн. Ошол себеби болсо мындай, достор, себеби Адилет бизди ата-энебизди, туугандарыбыз атыбызды Адилет деп койгон. Адилеттүү болсун деп. Ошол биз атлеттер бир группага чогулуп 50 атлет болобу, 200, 500, 1000 атлет болобузбу, улуу кичүү дебей, бала кыз дебей, эже байке дебей, баарыбыз бир группага чогулуп, ошол жерден бир маселе чыкса, ошону биз адилеттүү көз караш менен чечишип, анан жалпы коомго мындай адилеттүүлүктү талап кылалы деген гана ой. Дагы бир айта кетчү нерсе, Адилет, эгерде ушул видеону сиз көрүп атсаңыз, бул ошол WhatsAppка кирсем баягыдай эле группалар, анан ар кандай нерселер келе берет, уктатпайт, тажатат дебеңиз. Биринчи биз чогулабыз, эч ким жазбайт ал группага. Анан өзүбүздүн бир ошол группа мыйзамын ошол жерден кабыл алып алабыз. Аны дагы биз адилеттүүлүк менен кабыл алабыз. Азыр группада 10 адам болду. 40 адамга жетсе, биз ошондой теманы талкуулап бир күн, анан калган күндөрү кайра кыскасы ушундай болот. Аны биз убакыт көрсөтөт, баарын проект жазып атам, түзүп атам, баары сонун болуп атат буюрса. Андан коркпоңуз, ар кандай сизге лишний SMS келди. Азыр айта берсе тема көбөйүп кетет экен. Жанагы WhatsApp'тагы да группаларды дагы ушундай сыяктуу кылып бир ретке келтирүү деген дагы алдыда чоң ойлор бар. Себеп дегенде баарыбыз YouTube, Instagram дегенибиз менен баарыбыз WhatsApp көрөт экенбиз. WhatsApp'тан дагы бир какой-то бир жакшынакай группа. Мисалы, жумуштун группасы болсо только жумуш, квартиранын болсо только квартира, ушундай кыскасы таксиник болсо только такси, ушундай кылып бир группаларды аябай жакшы кылып өзүбүзгө бекитип алсак, бул бизге, коомго болгон аябай эле жакшы пайдасын берет деген ойдомун. Жанагыдай группалар жөнүндө дагы мен бир күнү видео ролик жазайын, чыгарам, алдыда болот андай видеолор дагы. Бирок кыскасы айта берсе тема көп, достор. Сиздер менен Адилет Осмонакунов болдум.